Кыргызды кыргыз кылган дагы бир баалуулуктардын бири бул ак элечек. Ушул ак элечектин касиети, анын кийүү жолдору жана эрежелери тууралуу алдыда кененирээк кеп козгойбуз. Элечек бул аялдар кийчү баш кийимдин бир түрү. Ак кездемеден тегерети кат-кат болуу оролгон аталган баш кийимдин 5 кап, сала коймо, ээк алмай, астыңкы жана үстүңкү тартма, тумарча, бадал сыяктуу негизги түрлөрү бар. Мына ушул канча кылымдарды карытып келе жаткан элечекти ороону, анын кандай түрлөрү бар экенин билүү максатта 2013-жылы өткөн Борбор Азиядагы Кыргызстан мода жумалыгында алтын мурас аталыштагы коллекциясы менен баш байгени жеңип алган дизайнер Аружан Алымкуловага кайрылдык. Элдик салтта аялдар элечекти жаш өзгөчөлүктөрүнө ылайык кийишип, оролгон кездеменин туурасы 70 см түзүп, узундугу 28-30 метр болот. Эмне себептен ушунча узундуктагы кездемени ороп жүрүшкөн дей турган болсок, кыргыз эли көчмөн калк болгондуктан жер которууда кош бойлуу келиндер төрөп калган убакта жаңы төрөлгөн наристеге керектешип, же болбосо ооруп калган жакындары болсо башындагы кездемени пайдаланышкан деп айтылып келет. Бул баш кийимдин 10го жакын түрү бар, бирок бүгүн биз 3-4 түрүн гана көрсөтүп беребиз. Алгач эле бойго жеткен кыз турмушка узап жатканда, же болбосо келин болуп барганда кандай элечекти кийип жүргөнүн чогуу күбө бололу. Элечектерди дагы кептакыяларды азыр кыздарыбыз кийсе экен, өзүбүз да кийсе экен деп биздин заманга ылайыкталып тигип ошо жаңы вариантын жасаганга аракет кылып жатабыз. Анан могу болсо ошо жаш кыздарыбыз деле кийсе болот. Көчөгө кийсе да абдан жакшынакай ыңгайлуу кооз. Кептакыяны болсо илгери ошо элечектин астында кийишкен, элечектин астына элечекти орогондо кармап тура турган каражат катары болгон, кооздук да болгон. Анан чачты кыздарыбыз келин болуп кетип атканда чачын көргөзбөш үчүн ошо аркасына чач жаба тургандай кылып дагы жасалган. Бул болсо ошо жаш 20-дан өткөн кыздарыбыз кие турган элечек болот. Кызды турмушка узатып атканда шөкүлө кийип, 4 күнүнө шөкүлө кийип узатчу. Шөкүлө кийип, анан барган үйүндө элечек кийип, же болбосо ошо кыздын ата-энесинин үйүнөн элечек кийип чыкчу. Үйлөнүү, үлпөтүнө арналган элечекти. Анан ошол элечекти чечпей, кечинде гана жатаарда чечишчү экен. Чечпей, анан баягы 5-6 балалуу болгондо уже апа чоң эне болуп баштаганда эле анан ошо элечекти чечишчү экен. 20 жаштагы кыздарга элечектин кат-катын 2-3 кат кылып эле күнүн жана үлбүрөгөн тиги канаттарынан сайып койгон, же капталына сайып койгон, же арка жагына сайып койгон да. Биз азыр шартыбыз бар, байкуш апаларыбыздын эмне шарты бар эле тоодо. Жайлоодо, боз үйдө ушуну кийип оокат кылышкан. Элечекти ушу биздин күнгө алып чыгыш, ушу өзүбүздүн азыркы жашообузга алып чыгып, апаларыбыз кийсе, биз деле мына апа чоң апа болуп калдык. Кийсек, жаштарыбыз кийсе, баягы Европанын кийимин сүрүп чыгарып, жанагындай кемсел элечектер эми кийилип атат азыр жаштар. Бирок баары эле жанагындай бир беткей болуп атат да, праздничный болуп. Мына так ушундай кийишкен, 40, 50, 60 метр элечек кийишкен. Мындай элечек эч кимде жок, бизде эле бар. Ал эми сиздер көрүп турган бул элечекти 40-50 жашта аркалап калган аялдар кийишкен. Элечектин баягы эмеге жараша болот экен да, адамдын фантазиясына жараша.
кандай оюң, фантазияң деген бул деген өзүнчө бир дайрада. Эми муну деген бош оролой берет, мунун строго эмеси жок, эрежеси жок, прям момундай оро дегенчи. Улгайгандардын элечеги болсо жөнөкөй оролуп, көлөмдүү көрүнөт. Аза күткөн же жесир аялдар кара бүркөгөн элечек кийген. Апаларыбыз жол башынан түшүрбөйт. Анан эми элечектин моюндары көрүнбөгөндөй кылып, ийектик кийгизебиз. Анан үстүнө кеп такыя. Ийектик болгондон кийин кеп такыясыз деле элечекти ороп баштаса болот да. Анан мына эң биринчи монтип ороп баштайбыз. Апаларыбыз бекеринен ак кездемеден жасабаса керек. Ак жолук, ак элечек деп мына. Ак өң өзгөчө башка баш кийимге, өзгөчө биздин элибиздин баш кийимине деги өзгөчө орчунду орун элеген өң. Баягы аталарыбыздын да калпагын ак калпак кийген деп, ак элечек кийген апалар деп бекеринен айтылбаса керек. Анан мындай кылып койгон экен да, мындай кылып коюш керек да, үстүн жаап, акыркысын. Алтымыштан ашкан апаларыбыздыкы болсо, ягынан мынтип жабылып туруп, анан аркасынан куйрукча чыгып калат. Ошондо билинет карыган апаларыбыздын элечеги экени. Элечектин жасалышына жараша, мисалы, баягы оймо чийме коздолушуна жараша билишчү да, бул кайсы жердин элечеги, кайсы урундун элечеги экенин. Сыртына эми бул оролду да, оролгон баягы түшпөсүн, бекемирээк болсун. Анан коздук. Эң башкы максаты коз болуш керек да. Илгери ошондой баягы күмүштөн алтын мындай тыйындарды тигишкен да. Байланат, бул болсо ошо элечек чачылып кетпейт да, түшүп калбайт, чачылып кетпейт. Кармалып турат. Мына ушул элечектин бүгүнкү күндөгү кадыр баркы канчалык, аталган баш кийимди кандай учурга сатып алышат? Эгер сатып алам дегендер болсо, баасы канча деген суроого жооп издеп, элечек саткан жерлердин бирине бардык. Буну эми азыр жаңырып, уже элечекти кийип атат. Азыр жаңынан башталды элечек кийүү деген. Бул эми апалар алып атат, энелер алып атат, бир аскал кишилер той томашага жакшы бир эмелерге алып. Мына жаштарга мисалы барды ойдан, жаш жылдан кетет. Эми баягы аксакал энелер мына акты көп алышат. Эми мунун арзаны 250 сомдон. Эң арзаны. Кымбаты 550 сом. Анан эми муну баягы илгеркидей баягы 18 метр, 20 метр деп эми алгандар 2000ден жогору болот да, 100 долларга чейин болот. Азыр мына эмени жөнө баягы формасынан да кийин ошого ылайыктап заманбап баягы айткандай 5 жылдан бери өзгөрүү бар. Кайдырлык болбой калды азыр. Кыргыздын кийимине бир аз болсо да басым болуп калды. Элечекте ошо кийгенде кыргыз элестетип каласың да, нелер экен деп. Жаштар деле бир аз жаш форманы табыш керек болот да. Кыргыз эли кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан демекчи, ата-бабалардан мурас болуп калган баалуулуктарыбызды туу тутуп, жоготуп албастан аларды билип жүрүү менен биргеликте келечек муундарга татыктуу өткөрүп берсек деген тилектемин.